Соңку убактарда англис тилине муктаждык күчөп, көпчүлүк жаштар дүйнөлүк тилден аксап келет. Мамлекеттик мектептерде 3-класстан 11-класска чейин англис тили жумасына 2 рет окутулганына карабастан, мектеп бүтүрүүчүлөрү тилди толук өздөштүрө алышпайт. Мугалимдер буга окутуу системасы эскирип, окуучулардын суроо талабын канааттандырбай калганы менен түшүндүрүүдө. 10 жыл окуса дагы англис тилди суудай сүйлөп чыга албайт деп. Себеби дегенде бизде эски методика, эски китептерибиз менен баягы илгерки СССР мезгилдеги китептер боюнча балдарды окутуп келгенбиз. Анан эми азыр биз былтыркы 2022 жылдын сентябрынан баштап бардык шаардагы мектептерге биз 3 класстан азыр 3, 4, 5 класска баягы пилоттук класстар киргиздик. Бул Оксфорддун программасы менен. Биздин балдарыбыз олимпиадаларга катышып атат. Мына ТКО, начальник класстардын олимпиадасы, Бажеско деп атабыз ошолорго. Биз ошол баягы советтик мезгилдеги программа китеп менен гана балдарды катыштырганыбыздан көпчүлүгү баягы жыйынтык бере албай атат да. Мектеп программасында дээрлик 9 жыл окутулган чет тилин окуучулар эркин сүйлөй албай жатканын парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев дагы сынга алган. Төрага билим берүү системасын тез арада өзгөртүү талабын айтып, керексиз сабактардын саатына англис тилин кошумча окутууну сунуштаган. Ал эми депутат Миргүл Темирбаева билим берүүнүн ар баскычында 3 тилдүү системаны киргизүүнү сунуштап, англис тилин күчтөндүрүүгө мыйзам долбоорун даярдаган. Англис тилин 3-класстан баштап 10-класска, 11-класска чейин окушат. Жалпы билим берүү мектептеринде. Бирок талаптагыдай сүйлөй алышпайт. 90%. 7-8 жыл окуп, мамлекет ага канча акча кетирип атат бюджеттен. Ошол учурда 3 ай жеке курска барып, англисче шатыратып сүйлөп атат. Туура эмес? Туурабы? Мына биз кантип өнүктүрүшүбүз керек, мамиле болуш керек. 7-8 жыл мектепте окуйт англис тилин, бирок сүйлөй албайт. Тийиштүү деңгээлде. 90% окуучулар сүйлөй албайт. Жеке курска барат, 3 ай жазылат, 3 айда англис тилин шытыратып атат. 6 айда уже түш жоруп атат. Бул көрүнгөн ачык көрүнүш да бул. Мына ошон үчүн биз, урматтуу министр, сиз Кыргызстандын башкы мугалимисиз. Англис тилин үйрөнүү барган сайын актуалдуу болуп, бардык тармактарга кулачын жайып келе жатат. Бул зарылчылыктан улам Түркияда англис тилинен сабак берип келген Наргиза Куламова оштогу мектептерде Оксфорд аталышындагы пилоттук долбоор баштаган. Анда шаардагы 15 мектепке англис тилинде окутуу программасын киргизип, системалуу өзгөртүүгө бел байлап жатабыз дейт. Бордош өлкөдө иштеп келген мугалим кыргыз жаштарынын чет тилге аракети күч экенин айтат. Биз өзүбүздүн материалдарыбызды жаңылашыбыз керек. Азыр мына бардык жокто карасаңыз, американский диалектика менен китептер да уже өзгөрүп атат да, жылдан жыл сайын. Жаңы технология менен балдар уже жаңы технология менен сабакты каалайт. Уже балдарга кандай десем болот, кызыктуу болбой калды. Эски материалдарыбызчы. Анан биз издөөгө түштүк. Кандай кылсак балдарды кызыктырабыз? Кандай кылсак балдарыбыз русскийда кандай сүйлөсө, мына рус тили өйрөнүп атат да, англис тилинде ошондой өйрөн. Ошондой кылып жаңы проект баштадык. Азыр эми бул жыл кирди. Ата-энелер менен да сүйлөштүк, топ собраниялар кылдык. Мектептерде где-то бир 10%, 15% мектептер уже ушул пилотный проектке секин-секин өтүшүп атат да. Балдарга жаңы технология менен, жаңы метод менен бир сабак өтүп көрөлүк. Өзгөрүш болобу? Англис тили мектептерде 9 жыл окутулганына карабай, мектеп бүтүрүүчүлөрү тилди толук өздөштүрө алышпайт. Ошол эле учурда жеке менчик курстарга социалдык тармактагы тил үйрөтүүчү контентке суроо талап күч бойдон калууда. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.